Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда биз some, any, much, many, a lot, a little, a few деген англис тилиндеги сөздөрдү үйрөнөбүз. Англис тилинде бул сөздөрдү quantifiers деп коебуз. Булар заттын өлчөмүн, көлөмүн, санын билдирген сөздөр. Буларды биз кайсыл учурларда колдонобуз? Бүгүнкү сабакта кеңири үйрөнүп кетмекчибиз. Some, any ден баштайлы. Биринчи some. I have some money. I don't have any money. Бул жерден көрүп тургандай биз some сөзүн биз позитив, оң маанидеги сөздөрдө, ал эми any дегендерди тангыч формадагы сүйлөмдөрдө колдонобуз. I don't have any money. Акчам жок деп атабыз бул жерде. Some, any кандайдыр бир нерсенин заттын өлчөмүн же болбосо санын билдирген учурда колдонобуз. Бирок ушул сандын так канча экенин билбеген учурубузда, ошондой эле же болбосо ошол сандын канча экендиги биз үчүн мааниге ээ эмес болгон учурда биз some же болбосо any, кыргызча айтканда бир аз деген сөздү колдонобуз. Бул эки сөз мурунку сабактарда айтып өткөндөй, зат атоочусунун эки түрү бар. Бизде саналган жана саналбаган, эсептелген жана эсептелбеген. Бул эки сөз эки түрдүү зат атоочтор менен деле колдонула берет. Эсептелгич countable жана эсептелбегич uncountable nouns. Экөөсү менен бирдей колдонулат. Эми өз-өзүнчө айтып өтсөк. Some is used in positive sentences. I'm going to buy some clothes. There is some ice in the fridge. We made some mistakes. When we offer something. Же болбосо кандайдыр бир нерсени сунуштаганда колдонобуз. Would you like some coffee? Yes, please. Кофе ичесизби деп сурайбыз. Ошондо да some деп колдонобуз. Же болбосо бирдемке жөнүндө сураганыбызда. Can you lend me some money? Sure. How much do you need? Бир аз акча берип турасызбы? Деп some money деп бир нерсе сураганыбызда some'ды колдонобуз. Ал эми any. Any бул тангыч, негатив деген кыргызчада тангыч сүйлөмдөр, тангыч сүйлөмдөрдө колдонулат. I'm not going to buy any clothes. There isn't any milk in the fridge. Эмне? Холодильникте эч кандай муздаткычта сүт калбаптыр деп айтып атабыз. We don't make any mistakes. We didn't make any mistakes. Эч кандай ката кетирбептирбиз. In most questions, мисалы суроолордо көбүнчөсү any'ни, негизинен any'ни колдонобуз. Is there any ice in the fridge? Муздаткычта муз барбы? Does he have any friend? Анын досу барбы деп атабыз. With words like never, without or hardly. Бул сөздөр менен дагы биз дайыма never не колдонобуз. Бул жерде мааниси такыр жок дегенчелик мааниде. Мисалы үчүн they never give me any help. Алар мага эч качан жардам беришкен жок. I get there without any difficulty. Мен ал жерге эч кандай кыйынчылыксыз эле жетип бардым деп колдонсок болот. Эгер биз эмне жөнүндө сөз болуп жатканын билген болсок, биз any, some дегенди аркасынан зат атоочту колдонбой эле колдонсок болот. Мисалы үчүн I'm making some tea. Do you want some? Мен чай демдеп жатам. Сен да бир аз аласызбы дегенде, сиз да чай ичесизби дегенде эмне жөнүндө сөз болгондугун билгендигибиз үчүн some tea деп эле some деп колдондук. You don't have any coffee, but I don't want any. Бул жерде you can have some coffee деп атабыз. Кофе жөнүндө сөз кылып жаткан үчүн but I don't want any. Мен каалабайм. Мен эмнени каалабайм? Кофе деген көмүскөдө калды. Эми some менен any канчалык деңгээлде түшүнгөндүгүбүздү тастыкташ үчүн көнүгүүнү жасап көрөлү. I bought some cheese, but I didn't buy. Didn't тангыч болгон үчүн эмне дейбиз? I bought some cheese, but I didn't buy any bread болуш керек. I'm going to the post office. I need эмне болот бул жерде? Жөнөкөй жай сүйлөм болгон үчүн I need some stamps. There aren't тангыч формада any болуш керек. There aren't any gas stations in this part of the town. Would you like some tea? Сунуш кылып жатабыз. Yes, please. Don't buy any rice. We don't need any. Бул эки сүйлөм тең тангыч формада болгон үчүн биз any'ни колдондук.
Эми ошондой эле таңгыч, ошондой эле quantifiers, өлчөм, сан билдирген сөздөр much, many, a lot. Буларды дагы заттын өлчөмүн билдириш үчүн, санын билдириш үчүн колдонобуз. Бирок заттын саны так эмес болгон учурда колдонобуз, Булардын колдонулушу some менен anyден башкача. Кайсыл учурларда колдонобуз? Бул таблицадан көрсөңүздөр болот. Мисалы much uncountable nouns, эсептелбеген зат аталыштар менен колдонулат. I don't eat much sugar. Мен көп шекер ичпеймин дедик. Many болсо countable nouns менен. Countable деген эсептелгич көптүк түрдөгү зат аталыштар менен колдонулат. I don't eat many sweets. Sweets бул эмне? Момпосу, конфет. Мен көп конфет жебеймин. Are there many students from Japan? Япониядан көп студент барбы деп сурап жатабыз. A lot of. Бул дагы өлчөм сан билдирген сөз. Бул эки түрдүү зат аталыштар менен колдонулат. Эсептелбеген жана эсептелген көптүк сандагы зат аталыштар менен тең колдонулат. They sell a lot of vegetables. Алар көп эмне сатышты? Мөмө сатышты. He doesn't earn a lot of money. Ал көп акча тапкан жок. Акча эсептелбеген зат атооч, ал эми vegetables эсептелген зат атооч. Эки түрү менен тең колдонсок болот. Ошондой эле бул мисалда да карап көрсөңүздөр болот. She's got a lot of books. Books 1, 2, 3 деп эсептей алабыз, китептерди. Ал эми болсо milk. Англис тилинде сүт, кыргыз тилинде деле сүт эсептей албайбыз. Сүттөр деп айта албайбыз, кыргыз тилинде деле. There is a lot of milk in the fridge. Байкап көргөнүңүздөрдөй, a lot of эки түрдүү зат атооч менен тең колдонулат. Ал эми much жалаң гана эсептелбеген, many болсо жалаң гана эсептелген зат атоочтор менен колдонулат. Эгер биз a lot of дегенде эмне жөнүндө сөз болуп жатса, зат атоочу болбостон эле жалгыз өзүн колдонсок болот. Мисалы үчүн, are there many people in the room? Yes, there are a lot. There are a lot дегенден кийин of people дегендин кереги жок. Have you got a lot of work? Yes, a lot деп койсок дагы туура болот. Кыскача жооп бердик. Мисалы үчүн, a lot of, lots of дегендин дагы колдонушу бар. Lots of. Бул many менен much'тан айырмаланып, көбүнчөсү расмий эмес болгон informal style деген күнүмдүк колдонууда көп колдонулат, күнүмдүк сүйлөшүүлөрдө. Мисалы үчүн, кыргызчада деле толтура деп айтсак, мисалы үчүн, адабий тилде жазып жатканыбызда толтура деп жаза албайбыз, ошондой эле мааниси бар бул. I haven't got a lot of time just now. He has got lots of money and lots of friends. Толтура достору жана толтура акчасы жана толтура досу бар деп informal styleda айтсак болот. A lot of, lots of болгондон кийин эмне? Singular subject же болбосо plural subject экөөсү тең келиши мүмкүн. Бирок мында этишке көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн, жекелик түрдөгү келсе, мисалы a lot of his work дегенибизде work эсептелбеген зат аталыштар дайыма жекелик түрдө колдонулат. Ошон үчүн is деп айтабыз. A lot of his work is good. Анын көптөгөн эмгектери жакшы деп айтып атабыз. A lot of his works are good деп айтпайбыз. Ошондой эле plural subject. Plural subject көптүк түрдөгү A lot of his ideas are good дегенде idea эсептелет. Ideas are good. Бул жерде этишибиз дагы көптүк түрдө болот. Are good деп. Much'ты негизинен эсептелбеген зат атоочтор менен суроолуу сүйлөмдө жана таңгыч сүйлөмдө колдонобуз. Мисалы, how much money have you got? Суроолуу сүйлөм. I have some, but not much. Бираз, бирок көп эмес деп экинчисинде таңгыч сүйлөмдө колдондук. Ошондой эле much менен much, many, a lot зат атоочу болбостон дагы колдонулат. Эмне жөнүндө сөз болуп жатканын билип турганыбызда much, many, a lot деп өзүн эле айтып койсок болот. Мисалы үчүн, why don't you buy it?
It doesn't cost much. Can I have some of your sweets? No, I haven't got many. Деп, many sweets деп ойлой койсок дагы туура болот. Much and many are used mostly in questions. Бул жерде айтып өттүк, much менен many көбүнчөсү суроолуу сүйлөмдөрдө жана таңгыч сүйлөмдөрдө колдонулат. Ал эми a lot of, lots of деген дайыма көбүнчөсү жай жөнөкөй сүйлөмдөрдө колдонулат. Англис тилинде a lot of, lots of'тун жай сүйлөмдө колдонулгандыгы көбүнчөсү туура болуп эсептелет. Мисалы, do you get much snow in winter? Not much, but we get a lot of rain. Бирок we get much rain деп айта албайбыз. Анткени бул much жөнөкөй positive sentence'те колдонулбайт. We eat a lot of vegetables деп айтабыз, бирок we eat many vegetables деп айткан англис тилинде англичандар үчүн ката болуп эсептелет. Эми бул жерде көнүгүүнү жасап көрөлү. Lots of people have болобу же has болобу? People эсептелет. Lots of people have computers now. Lots of snow have fallen today. Snow эсептелбеген зат атооч болгон үчүн has fallen today. A lot of my friends work in London. Friends көптүктүр болгон үчүн work болот. Any letters for me? Мага кат келдиби дегенде a lot. Эмне жөнүндө сөз кылып жатканыбызда жөн эле a lot деп коебуз. A lot of десек туура эмес болот. A lot of things needs to change. Кайсынысы туура болот? Бул жерде things деген көптүк түрдө болгон үчүн need to change болуш керек. Биз how much, how many деп суроолуу сүйлөм түзөбүз. Much, many үчүн how much, how many деген суроолуу сүйлөмдү түзөбүз. Мисалы, how much sugar do I need? We use how many with countable nouns. How many суроолуу сүйлөмүн биз эсептелген зат атооштурга колдонобуз. Ал эми how much дегенде эсептелбеген зат атооштурга. Мисалы үчүн how many bedrooms are there in the hotel? Отелде канча жата турган бөлмө бар деп сурап жатабыз. Бөлмөлөрдү саналган үчүн how many деп сурайбыз. Ал эми how much'ты эсептелбеген нерселер үчүн сурайбыз. Мисалы үчүн how much is it? It's 15 euros. Euros бул жерде болсо баа жөнүндө сурап жатканыбызда сурап атабыз. Ошондой эле кийинки quantifiers бул little, few же болбосо a little, a few. A little кайсыл учурда колдонулат? A little water, little time, little money, little soup. Байкап көргөнүңүздөрдөй эле little water суулар деп айтпаганыбыз үчүн суу, убакыт, акча, шорбо дегендер буларда эсептелбеген зат атооч болуп эсептелет. Ал эми few эсептелген. Books, a few questions, a few people, a few days. Булардын баарын санай алганыбыз үчүн булар санала турган эсептелгич зат атооштор. Ошондо айырмасы эмне экен? A little эсептелбеген зат атооштор менен a few эсептелген зат атооштор менен колдонулат экен. Бул жерде байкап кете турган нерсе a little менен артикли жок, жөнөкөй эле little'дын колдонушунун айырмачылыгы бар. A little дегенде бир аз, бирок көп эмес деген мааниде. She didn't eat anything, but she drank a little water. Бул жерде ал эчтеке жеген жок, бирок бир аз суу ичип алды дейбиз. I speak a little Spanish, but not much. Мен бир аз испанча сүйлөй алам деп бул жерде жөнөкөй жай сүйлөм түздүк. Ал эми болбостон, without article болбостон жөн эле little дегенибизде almost no or almost nothing. Аябай аз, жок дегенчелик деңгээлде аз деген маанини билдирет. Ошондуктан a little менен little'ды колдонгондо
көңүл буруңуздар. There are little food in the fridge. It was almost empty. Муздаткычта бир аз гана тамак бар эле. Ал дээрлик боп-бош эле. Dan is very thin because he eats very little. Dan is very thin. Dan аябай арык. Анткени ал very little. Ал өтө аз жейт. Аз тамактанат. A few. Few'нун дагы айырмасы жогоркудай эле болуп эсептелет, бирок булар few саналган, эсептелген зат атоочтор менен колдонулат. Мисалы үчүн a few, some but not many. Excuse me, I have to make a few phone calls. Кечиресиз, мен бир аз телефон чалып алсам болобу, дедик. Ал эми we are going away for a few days. For a few days деген бир канча күнгө бир жака баратабыз деп айтып атабыз. Ал эми few дегенде almost no. Бул жерде жетишсиз деген, бир нерсе жетишсиз деген маанини камтып кетет. There are few people in the theater. It was almost empty. There are few people дегенибизде театрда өтө аз. Мисалы үчүн биз каалайт элек аябай көп адамдар келсе деп, бирок биз каалаганга жетишсиз болуп калган учурда it's not enough деген учурубузда мисалы there are few people in the theater. Ал дээрлик бош эле, театрдын залы дээрлик бош эле. Your English is very good. You make few mistakes. Сиздин англисчеңиз аябай сонун экен. Сиз бир аз эле ката кетирет экенсиз. Дээрлик туура сүйлөйсүз деген мааниде бул жерде. Эми бул жерден сүрөттөн көрүп турганыңыздардай эле a little positive idea, little negative idea деп атабыз. They have a little money. They have a little money. Алардын бир аз акчасы бар. Эмне? Жашаганга жетиштүү деңгээлде бир аз болсо да акчасы бар. Ал эми экинчи сүйлөмдө ылдыйкы жакты карап көрсөңүздөр, they have little money. They are very poor. Бул жерде эмне? Алардын аябай аз акчасы бар. Айырмасы ушулда. Few менен a few'ну дагы ушундай эле positive, negative idea. Бирөөсү a few дегенде positive idea, болбостон few дегенибизде negative маанини, терс маанини билдирет. Мисалы үчүн I have a few friends, so I'm not lonely. Менин бир канча досум бар. Ошондуктан мен жалгыз эмесмин. Экинчисинде артикль болбостон колдонгондо few. I'm sad and I'm lonely. I have few friends. Эмне мен аябай жалгызмын жана аябай кайгырып турам, анткени менин аябай аз досум бар деп айттык. Эми бул жерде көнүгүүдө канчалык деңгээлде үйрөнгөнүбүздү тастыктап өтөлү. We are going away for few days next week. Бул жерде эмне экен? For a few days деп оңдошубуз керек экен. Everybody needs little luck. Everybody needs a little luck. Анткени дегенде little luck десек бул жерде negative idea болуп калат. A little luck. Бир аз эмне керек? Бир аз шанс керек ар бир кишиге дейт. I can't talk to you now. I've got few things to do. I can't talk to you now. I've got few a few things to do. Excuse me. Can I ask you a few questions? A few questions болуш керек. There were little people on the bus. It was almost empty. Little people деп айта албайбыз, анткени little эмне эсептелбеген заттар менен колдонулат. Ал эми people деген адамдарды биз эсептей алганыбыз үчүн few people дешибиз керек. Мына ошентип бүгүн заттар менен колдонулуучу quantifiers деген заттын көлөмүн билдирүүчү сөздөрдү өттүк. Эмки сабакта жолукканча.